Эми өзүнө тиешелүү эле адамдар чакса болот, көңүлү менен болсо болот. Анан жөн эле бир тетектагы. Анан атасы өлсө, энеси өлсө, жакын өлсө, мал сорбой эмне кылат? Көз карашым вообще туура келбеди. Күлөсүң да? Сеники вообще туура эмес экен. Ого жок болуп кетти. Тушотой кетсе деле тай союп, кээ бири тай союп, кээ бири бий союп. Кредит алып үйлөнүп атышпайбы? Ошондойго каршымын, мисалы үчүн. Ошондойлорго каршымын да. Сиз эмне, үйдө эле кыйынсызбы? Ар бир нерсеге предел болот да, чын айтканда, ашыкчы болуп кетти. Албек алына жараша дегендей эле кеп да мындай айтканда. Ассаламу алейкум, жалпы кыргызстандыктар, жалпы бир туугандар, мына буйруса Тогуз Торонун ашуусунун эң башында турабыз. Кара Көө ашуусу, бийиктиги 2800 метр бийиктикте. Бул ашуудагы кар июнь-июль айларында кетет да, бул карларчы. Азыр ушул жалпы Тогуз Торо району дейбиз биз, ушул казармандамыз деп коюшат негизинен. Казармандык жалпы туугандардан азыр сурамжылоону көрөсүздөр, күбө болосуздар. Шашылыңыздар. Мына буюрса Тогуз Торо деп айтылат өзү. Анан казарманда деп коет. Деңиз деңгээлинен 2800 метр бийиктикте ашуусу. Түнкү саат 2-де келгенбиз кече. Эл аябай меймандос. Эл көрүп таң калат, бер домдорду көрүп алыпчы. О, тоонун башында ушундай жер бар экен деп. Анан жолдун татаалдыгына карабастан шаарга барып, майда шуд алып келишет, той өткөрүшөт, ресторандар бар да бул жерде. Негизи ушул той аштарды анан маркумду узатууну жолго салайлы деген себепкер бололу деген ниет менен жүрөбүз да. Ошого оюңуздарды угуп койсок. Мындай ар ким эмесине жараша да, өзүнүн оюна жараша той бой өткөрсө. Негизи чектөө койсо колдойсуңарбы? Кредит алып үйлөнүп атышпайбы? Ошондойго каршымын, мисалы үчүн. Ошондойлорго каршымын да. Колунан келишинче кой союп болсо деле үйлөнүп. Ошентип. Жок, буюрса. Өзүңөр үйлөнгөндө кандай кыласыңар? Жөн эле сүннөт той кыласыңарбы же? Ресторанда болобу? Ошон жок. Сүннөт той эле. Негизи мынау маркумду узатканда жылкы сойгонго кандай карайсыңар? Азыр дагы эле болуп атабы же токтодубу? Болуп атат. Көбүнчөсүндө болот. Токтотконго каршысыңарбы же макулсуңарбы? Жок, андай деле эмес, ар ким эмес да өзүн. Мен болгондо соймокмун мен деле. Өзү бул союлган жеген арам деп атат да, исламда. Силер өзүңөр диндесиңер, туурабы? Анан боло береби? Кандай болот эми бияга? Боло берет эми. Арамды жесе боло береби? Арам эместен чечмелешет да алымдар. Негизи ушул уланып кетип атат да, мындай кыйналгандар, колунда жоктор ошо колунда барлар атаңдашып дегендей. Негизи силердин көз карашыңар өзүнчө башка экен. Таксыр сиздин оюңуз кандай мындай маркумду узатуу, тойдогу чыгымдар боюнча? Эми ал ар бир адамдын өзүнүн арет, намызы деген бизде Кыргыздын тарыхында бул мал союу узатылып калганбыз да. Ошол Кыргыздын тарыхында канча кылымдан бери бар? Же бул орустардан келгенби? 40 жылдык дегендер орустардыкы да, годовщина 40 дегендерчи. Буга кандай карайсыңар? Билбейм анысын, орустардыкы экен. Бирок негизи кыргыздарда менталитет болуп калды дал. Муну жолго салса колдойсуңарбы? Жолго чектөө койсо болот эми. Бирок динге каршы кылып албашыбыз керек да. Ошо дин өзү ысырапкерчиликти жактырбайт да. Анан бул салт деп, анан кыргыздын салты деп жылкы союп, ал салт эмес да, исламда жок нерсе да. Силер өзүңөр динден кабарыңар бар. Ошого көбүнчө илимсиздик болуп атат да. Атаңдашуу болуп атат. Негизи эл колдойбу, колдобойбу чектөөнү? Эми колдоочусу бар, колдоочусу дагы бар да. Колдоочусу көбүрөөкпү же колдобой турганы көбүрөөкпү? Колдобой турганы көбүрөөк да. Анткени баягы динде деле айтылат эмеспи? Баягы ысырапкерчиликте эле баягы динди оор көрсөтүп албашыбыз керек да. Ошол малдын малдын баягы ысырапкерчилик болгондо малдын арты менен ошол ысырапкерчилик ооруп калып атат да.
Бул жерде тойлордо канча конок чакырылат? 300. Ошол көп азбы негизи? Эми тетиге окшогон байманаптарга аз эле да. Жок, эми байманаптарды бардыгын тегиз кылыш керек да. Эми ар кимдин өзүнүн катышына жараша чакырат да. Рахмат. Катышына жараша. Рахмат. Көз карашың вообще туура келбеди. Сеники вообще туура эмес экен. Сезип калдым. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздар? Ассаламу алейкум. Ава, мынау Кыргызстандагы тойлор, маарекелер. Ана маркумду узатуудагы ашыкча чыгымдар. Өзүңүздүн оюңуз, көз карашыңыз чектесе болобу, болбойбу, эл кабыл алабы, кабыл албайбы? Тойлорду баягы маркумду узатууда жылкы союлган, бодомал союлган, ушулар токтотсо болобу? Негизи эл кандай карайт? Оюңузду айтып койсоңуз? Эми азыр мурунку эмеге салтка карап эле жасап атышпайбы? Кайсы салт бул? Кимдин салты? Эл чыгарган салт да, элдикин тие албайбыз да. Муну биз тыябыз да, ушуну токтотойлу деп атабыз. Акылыбыз да, күчүбүз да, эркибиз да жетет. Эгер баш ийбесе камайбыз. Эгер болбосо 200 миң, 150 миң штраф салабыз. Бул токтобойбу антсе дагы? Токтобойт го дейм. Мен токтотом, көрүп турасыз. Сиздин оюңуз кандай? Мына тойдогу, маарекедеги, анан мына маркумду узатууга ашыкча чыгымдар кандай оюңуз бар? Эми баягы бизде ар бир нерсеге предел болот да, чын айтканда ашыкча болуп кетти. Албек алына жараша дегенде эле кеп да, мындай айтканда. Эми өзүбүз кыйналып атсак, бардык нерселер кымбаттап атса, сөзүн ачын айтканда, кымбатчылык болуп атса, анан билбейм эми ар ким өзүнө жараша неме кылат деген. Ошону өзүнө жараша, ар ким өзүнө жараша оокат тиричилигинде жараша деп бири-биринин атаңдашы болуп кетет. Ошону бирдей кылып койсо болобу? Бай, кедей дебестен. Туура. Бага илгери союздун убагында да эле болмок да, чын кошулат. Байке, сиз кандай дейсиз? Мен эми байга чиренбей эле өзү акыбалына карап эле иш кылса болот да. Кыргыз өзүнүн бирдей кылыш керек, баарын бирдей кылыш керек. Карапайым эле өтө чыгымдын эмне кереги бар? Өзүбүз бай албай аткандан кийин лишний чыгым 4-5 мал соебуз. Анын карапайым жөн элдер жеп кетип атат. Анан ошону башка жака керектесе болот да. Бала чакасына, кыз-кыркымына берсе болот, колунда жокторго берсе болот. Анан карапайым байларга эмете болот. Эми өзүнө тиешелүү эле адамдар чакса, көңүлү менен болсо болот. Анан жөн эле бир тетактагы оштон анан эмеден чыгарып берген эмне кереги бар? Анын келген чыгымы канча? Андай көп болсо берийсин, анда карапайым элге берсин анда. Ушуну туура көрөм да мен, өзүңүз кандай кыласыз? Негизи эл кабыл алабы? Алыш керек, алдырыш керек буну. Рахмат. Качкыла. Качпайт, баланы. Кеп буяка өтсөңүз. Жок десе, бүт Кыргызстан айлам ушунча жер кесип, 2 метр өтө албайсызбы, уя албайсызбы? Сакалдыр өтпөйт. Камерадан коркотосуң. Жапай кишти. Эмне сүйлөбөйсүң? Маш сүйлөсүң. Биз тезирээк кетели, жолго чыгыпчы. Буяк сүйлөдү. Голдан ошо. Бирсирап коркулуктай Ассаламу алейкум. Биз мына той менен маркумду узатуу боюнча ашыкча чыгымдар. Салт дейт, бул эми салт орустардан келген. Гадавшина, сороковой дегенчи. Анан сиздин оюңуз кандай? Тойго чектөө койсом, эмне талга бекинесиз? Кредитиңиз барбы? Ушундай адамдар бар да. Ассаламу алейкум. Кандай оюңар бар мына тойдогу, той аштарда чыгымдар, маркумду узатуудагы чыгымдар? Эме кылса болот, эми чектесе болот. Өзүнүн эмелери бар. Кабыл аласыңарбы негизи? Эми чектөө кирсе жакшы эле болмок, эми өтө ырайскачылыктын деле кереги жок го дейм. Монда азыр бүт баары кымбатчылык болуп атат. Эми ар кимдин өзүнүн ар кандай ою бар да. Ою бар, бирок эл колдойбу? Билбейм. Баш ийбесе камайбыз, болбосо штраф салабыз десе. Эми анын көпчүлүк эл чечет да. Эл чечпейт, биз чечебиз, буюрсачы. Күлөсүң да. Мектеп бүтүңөрбү? Үйлөндүңөрбү? Не жумуш кыласыңар? Бишкектебиз. Бишкекте не жумуш? Окуйсуңбу? Жок, окуп бүткөм. Ачки тагат келсин, китеп көп окуйт окшойсуң, а? Жок, меники. Акыркы жолу кайсы китепти окудуң? Робин Шарма деген чыгармасын окудум, эме деген. Ачки такыр. Сен кайсы китепти окудуң? Китеп окуй элекмин мен. Свачканы алып кой, токтотуп тур. Так, мына ол үйлөнөсүңөр да, бойдоксуңар. Үйлөнгөндө тойду дүңгүрөтүп той өткөрөсүңөрбү же жөн эле нике кыйып үйлөнөсүңөрбү? Канча сой сөзүңөр, кандай ниет кылып жүрөсүңөр той өткөрүштө? Эми анын баары шартка жараша го деп ойлойбуз. Албетте той өткөзгүбүз келет.
ар бир эле кыз той өткөзгүсү келет, ак көйнөк кийип ошол тойдо чоң той өткөзгүсү келет да. А бизде ар кандай окуш мүмкүн. Шарт бар, шарт жок ар кимде. Өзүң кандай өткөргүң келет? Шарт болбой калса, бир кой союп туруп үйлөнүп калабыз. Сенчи? Чоң той берип өткөрөбүз, Кудай буйрса. Чоң той берип деп эл жакында чектөө болот да. Кудай буйрса, мыйзамдар чыгат. 100дөн ашык конок чакырылбайт. Анан маркумду узатууда дагы жылкы союлбайт. Ушуларга көз карашыңар барбы? Чектөө койсо кабыл алабы элдер? Мисалы үчүн чоң той 500 адам чакырам деп мыйзамга баш ийесиң же ийбей өткөрө бересиң? Баш ийем, мыйзамга баш ийем. Баш ийесиң. Бир кой соесуң, конок чакырасың. Десе макул болосуң. Макулмун, мыйзам менен жашаган адамдарбыз, мыйзамга баш ийем. Силерчи? Ооба, ушундай эле биздики эле, өзү бир. Рахмат. Кандай кылып чектөө? Азайтууну? Чыгымдарды. Азайтуу жакшы эле тура эле. Азайтыш керек. Көп эле ысырап ошол жака кетип калат. Колдойсуз? Ооба, колдойм. Көп эле ысырабтын баары ошол жака кетип калат. Негизи мына азыр ушул убакта кандай болуп атат? Мындай союш, согум сойгондор болуп атабы же токтойбу? Жок, бар. Токтой элек. Не союшат көбүнчө? Бодо. Бодо мал. Жылкычы? Жылкы, уй аралаштырып соёт. Ушуну бир эмес экиден соёт атпайбы азырчы? Бир дагы сойбой турган кылып койсо эмне болот? Болот. Болобу? Эл кабыл алабы? Сразу кабыл албайт, акырындык менен. Жок, сразу кабыл алыш керек. 200 000 сом штраф кылыш керек. Жесткий кылыш керек да. А то байларга колуна жоктор баягы атаңдашып анан ошо кыйналып атат дейт. Антип өкмөт тараптан эметиш керек да. Өкмөт тарап болсо колдойбу элдер? Колдойт, Баш ийет, э? Колдойт. 80-90% колдойт. Рахмат. Кыргызстанды кыдырып жүрөбүз. Той, маарекелер анан маркумду узатуудагы ашыкча чыгымдарды жөнгө салалы, чектейли, бийлик тарапка жеткирели депчи. Сиздин оюңуз барбы ушул жөнүндө? Ооба, эми чек менен эле болгон жакшыбы? Азыр элдин акыбалы да оор болуп, баардык продуктын кымбат болуп, кыйынчылык болуп атат, кыйналгандар көп эле. Анан туура тойду деле жана маркумду узатканда деле андай мындай чыгымдардын ченелүүсү эле жакшы да. Маркумду узатканда токтотуп койсо кандай болот? Негизи шариятта арам болот да, союлбаш керек экен. Ошентет, бирок биз биз жөнгө салабыз. Көнүп алган эл болбойт го. Жок, болтурабыз. 100 000, 200 000 штраф салса, кантип болбосун? Болбойбу? Билбейм. Бул жеген жерден арам деп атат да бул. Арам жеп жүрө береби элибиз. Кредит алып, жылкы союп. Негизи тойдо канча конок чакырса болот эле деп ойлойсуз? Тойдо эми баягы куда сөөктөрүбүз бар, ага тууган бар, эми ошонун баарын чакырабыз да. Эми алар көп болуп кетет. Канча бир 100 адам чакырса, 50 адамбы же кантип үйлөнүш керек? Жеңил эле. 50дөн ашык эле келип калат да. Чакырбай койсоң да таарынат. Айтпай койсоң да сүйүнөт азыр. Билбейм, таарынат деле чакырат. Негизи эл кабыл алабы же ушул мыйзам чыгарса? Мыйзам чыгарса кабыл алат эле болуш керек көпчүлүктө. Эми кыйналгандар көп да азыр, эми билбейм, мен бар менен жашагандар ченелүү болбосо азыр элдин баары эле кыйналып атат. Анан эми акырындык менен балким көнүп кетиши мүмкүн. Ошо кыйналган жалкоолуктанбы же кандай деп ойлойсуз? Же жумуш жоктонбу? Албетте жалкоолуктан да бар, жумушсуздуктан да бар. Көп киши жумуш жок, иштей албай жүрүшөт, жумуш таппай. Анан жалкоолор да бар. Мисалы үчүн дыйканчылык кылбай эле өкмөттү карап коюп жаткандар да көп да. Талаалар жатат, айдалбай. Бирок эже жумуш жок дейт. Өзбекстандан 1 миллионго жакын мигрант кирип Кыргызстанга иштеп чыгып кетишет жыл сайын. Жаздан күзгө чейин. Өзүбүздө эмеспи дейм да күнү? Өзүбүздө күнү айда көп да. Мисалы үчүн менин балдарым дыйканчылык кылат, техника менен жер айдашат, иштетишет, элдикинди айдап беришет. Анан ошондо эле жерлер жатат талаада, көзүң өтөт, суулар жатат. Анан ошол жерди иштетип эле жана өзбектердей болуп эле эгинди айдап, жашылча жер жемишти айдаса эле сонун эле жашайт да. Жокто энди өздөрүнүн курсактарын камдап алышат да. Бала чакасын тойгузса өздөрү ток болот. Билбейм, биз ошо дыйканчылык кылабыз негизи. Рахмат эже. Ишиңизге оомат берсин. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Эмне отурасыңар, Жумуш жок деп коюп, эмне отурасыңар десең? Мына бул Кыргызстандагы той, анан маарекелердеги чыгымдар, маркумду узатуудагы чыгымдар. Ушуну бир тартипке жолго салайлы деген өзүнүн демилге менен жүрөбүз. Бийликке жеткирели деп бир айдан ашык YouTube каналдан чыгат. Резонанс жаратайлы дедик, буйруса. Атайын 9 торого келдик. Негизи той аштарды, маркум биринчи той аштар боюнча көз карашыңар кандай? Өтө чыгымдын деле кереги жок негизи. Бир койсо үйлөнсө болобу? Андай боло бербейт го. Биздики болтурса болбойбу? Өзбектерде кылып эле эл байыса болбойбу же сөзсүз? Болот да ошончо. Болобу? 2ден аш тамак тартпай, же 4 тамак жеш керек сөз. Сен оюңар кандай?
Биздин ой болот эми. Исламда деле ошондор да көп чыгым кылбай. Ал бир койду ысырап кылбай. Кайын журт келгенде коноктоп, бир кой союп коноктоп кетирип койсо болот. Сиз Жаксакал? Мен эми бул эмеге көз карашым мисалы үчүн азыр обу жок болуп кетти. Түшө той кетсе деле тай союп, кээ бири тай союп, кээ бири бий союп. Эми баягы биз малды ошон үчүн багып атабыз, бирок ошондо эле өтө ысырап кылбай эле баягы жилик тартылат. Мынчадан эт жейбиз. Ошо кой союп эле жакшынакай элден бата алып эме кылып койсо болот да. Эл байып кетет деп ишенесиз ушуга? Эл байыганга байысын, бай деле байыгандын деле ченеми бар, берекесин Кудай Таалам берсечи, мына жакшы эле болот, пейил ниетиң түз койсоң. Анан өзүнөн ашканда союш керек, анан кур намыс кылып келелечи. Жөн эле бири-бирин атаандашып, анан кийин тиги тай союп тур, мен да тай союсам болбойт деген бул түшүнүк могу жалаа тарап, кош тарапка ыраазымын да. Мисалы үчүн мынча эткесет да устуга гилейтип эт тартпай элечи. Күрүштүн үстүнө туура эле бизчелик эмес. Бизчелик ошолор өзбөгүнкү туура эле. Анан мына бул маркумду узатууда жылкы соймой, карамал соймой өзү бул исламда шариятта арам деп атат да. 3 күнгө чейин ошол үйдөн дамос дегенге болбойт экен. Бул жазылган, бул мыйзам, Алла Тааланын мыйзамы бул. Адам ойлоп тапкан эмес. Биз ошо шариятка каршы иштер жасап атабыз да. Анан ушуга кандай көз карашыңыз сиздин? Бул көз караш мына азыр мындан дагы бир 10 жыл, 5-6 жыл мурунчу, мисалы үчүн өлүмтүүгө кийими жок, өлгөнгө шарт жеп жок деп көмөндөр айткандайчы. Бул кийим дилиш керек, мунун өтүгү жок экен, батингеси жок экен деп карыз болуп, ошолорду илчү, мажбур болупчу. Ал жоюлду. Бул эң жакшы. Тирүүсүндө кийбеген көйнөк костюмсуңду илчү. Мунун көйнөгү жок деп айтат, калпагы жок деп айтат, суу сартуу жок деп айтат деп, аны бүт карыз болупчу илчүбүз. Ал жоюлду. Бул жакшы нерсе. Жок. Бодомал жылкылар союлган болуп атат. Бодомалга жетип атпайм, ошо бодомал мисалы үчүн мен 10 балалуу болдум, 10 куда сөгүм бар. Анан кийин ошо 10 баланын рызкысы бар экен, мисалы үчүн мен 10 бейим бар. 20 уюм бар. Анан андай шарты болсо соя берсин. Ошол мындай болуп атат да. Ошол шарты барлар союп коюп атат. Анан шарты жоктор ошого жетем деп атаңдашы болуп, кыйналып атат элдин көпчүлүк бөлүгү. Ошого баарын бирдей кылып койсо болбойбу? Жок, бирдей кылып койсо болот. Эмне үчүн? Сизчи? Бизде эле болот негизи. Колдойсуңарбы? Колдойбуз. Эл кандай макул болобу? Колдойт. Биякта деле кээ бир өлгөндөр сойбой атышат да. Сойлбайт? Сойбой Куран окут кой эле. А кээ бир эми көнүп калган атта союш керек болот. Карсы калып соёт дегендер. Элиме дейт уят да. Соят калып. Рахмат анда маеңиздерге. YouTube'дан көрөсүңөр, Биз Кыргызстан боюнча демилге көтөрүп, өзүбүздүн демилгебиз менен ол той маарекелердеги ашыкча чыгымдар, маркумду узатуудагы баягы сойгон согумдар, ушуларды чектейли, жолго салайлы, бийликке жеткирели деген ниет менен жүрөбүз. Кандай оюңуздар бар? Жакшы. Айтып бериңиз. Биз деле эми ушундай жакшы эме көтөрүп атсаңар, биз деле ошо сүйүнүп силерге кошулабыз. Оюбуз ошондой эле, силердикиндей эле. Жакшы. Биздин оюбузду каяктан билесиз? Азыр айтып атпайсыңбы? Негизи эже, мына тогуз тородо эл эмне дейт деген барбы, жокпу ушундай нерсе? Эл жок, кандай эл эмне дейт деген. Эл эмне дейт, сойбой койсок дешеби же Кудайдан коркуп соёбу? Эл эмне дейт деген баягы атадан калган салт баары соёт экен, эми баары эл аны жоюла элек да толугу менен. Чектөө койсо кабыл алабы элдер? Кабыл алат да, биз элдин баары эле ошону күтүп атат да. Эми бири мыйзам неме болсо, күчүнө кирсе баары эле ошого макул болот да. Эже, сиздин оюңуз? Менин оюм деле ошого кошулам. Туура. Сүттөр канча болду? Сүттөр арзан эле. Арзанбы? Рахмат эже. Амансызбы? Биздин ауыл Кыргызстандагы, жалпы Кыргызстанда. Сиз постоянно ушундайсыз. Тойдогу чыгымдар, анан маркумду узатуудагы ашыкча чыгымдар. Ушуну жөнгө салып элдин оюн пикирин билейли депчи. Ошого көз карашыңызды айтып койсоңуз? Көз карашыбыз эми баягы эле да чыгымды азайтыш керек, колдон келсе. Анан маркумду узатууда деле өтө көп мал союлбаса деле жакшы болот эле. Сиздерде канча малга чейин жетти сойгондор ошо көз өткөндө? Эми колунда барлар аябай эле союлат. 2-ден 3-төн жылкыларды союп коюшат. Жок, жылдыгына чейин. Өзү бул жылдык деген Кыргызда бар беле? Илгертен эле болуш керек эле, бар болуш керек,
Ушул илимсиздик да бул гадавшина деп орустардан келген салт да. Гадавшина. Сороковой деп 40-тык орустардан келген. Бул исламга эч кандай тиешеси жок. Орустардан келген өзгө таңылып алдык. Анан тойлорду кандай болсо болот эле дейсиз? Канча конокко жин чакырылса, бир кой союлуп, жөн үйлөп койсо болбойт жеңилдетип. Же сөзсүз 30га 35ке чыгыш керекпи? Акча топтоп. Тойлорду азыр бей союп атпайбы, тай союп атат. Ошону бир эле кой союп койсо болбойбу? Болот. Мыйзам чыкса же указ чыкса кабыл алабы элдер? Кабыл алат. Баш ийет, Эгер баш ийбесе 100 000 сом штраф же 200 000 штраф деп койсо кандай болот? Өкмөт деп чечет да. Эме кыла албайсыз. Эже. Өкмөт чечет да. Себеби деген муну баары бир жүрүп отуруп эле баягы колунда барлар жазып атпайбы, туурабы? Бирдей кылайлы деп атабыз да. Бирдей болсо эң эле сонун болот эле. Элдин баарына жакшы болмок. Рахмат эже. Жаксы папа. Биз Кыргызстанды кыдырып жүрөбүз. Мына тойдогу чыгымдар, маркумду узатуудагы чыгымдар аябай көп деп атышпайбы? Ошолорду чектесе, сиздин оюңуз кандай? Менин оюм ошо эмес эле болду. Чектешпи? Ооба. Мына көз өткөндө жылкы союп атпайбы? Ошого көз карашыңыз кандай? Эми андан бечаралар бар, колунда жогу бар, бары бар дегендей. Анан ошого мындай арзандатып эле мындай жөн эле сойбой эле койсо болбойбу? Сойбой эле койсо болот, ооба. Кабыл алабы элдер? Куран окуп койсо болот, ооба. Анан 3-4 килограмм эт алып эле мындай жеп койсо эле койсо болбойбу эже? Ооба. Кийин 2-3 күндөн, бир жумадан кийинби? Ооба, болот. Тойлордо 50-100дөн ашык конок чакырбаса, бир эле кой союлса макулсузбу? Ооба, макулмун. Макулсузбу? Макулмун. Канча конок чакырса болот деп ойлойсуз? Эми алдына жараша эле чакырса болот. Жок, алдына жараша эмес, баарын бирдей болсо. Баары бирдей болсо, бир 30-40ка чейин чакырса болот. Сиздин оюңуз ушундай. Негизи ушул закон чыкса, баш ийесизби? Эл баш ийеби? Баш ие. Билбейм эми, ар ким өздөрү билет да. Рахмат эже. Алейкум ассалам. Не качан сиз брадан? Могул той анан маркумду узатуудагы ашыкча чыгымдар. Ушулар тууралуу элде аябай пикир көп да. Ушуларды жолго салса болобу? Тойдогу ашыкча чыгымдар жолго салса болот. Негизи баш ийеби элдер? Бийлик тараптан болсо. Баш ийет, бийлик тараптан болсо. Силер тойго кошумча кошуп жүрөсүңөрбү? Кошумча кошуп жүрөбүз, ооба. Атыңарды мына конвертке жазып кошосуңарбы, жазбайбы? Жазып кошобуз да биз. Өзү жазбай кошуш керек да исламда. Негизи ооба. Белек бергеле кайран үмүт кылбагыла деп атат. Ушул илимсиздиктен болуп аткан жокпу атаңдашуудан? Негизи. Уят же, курнамыз. Курнамыз болуп атат да бул. Не оюңуз бар, кандай оюңуз бар? Эми оюбуз чыгымдарды эле ошондой эмелерди көп чыгаша кылбаш керек эми азыркы ушул эмеге талапка ылайык азыр эми аябай эле кыйынчылык болуп атат, негизи кымбатчылык болуп атат. Аны азыр эми ушул убакта чынында ашыкча чыгымды көп эме кылбаш керек да. Жок, ушул убакта эмес, бир жол жолго салса бир 20-30 жыл, 50 жылга. Эми байып кетсе өткөрө берсинби кийин дагы? Жаныбар сыяктуу болуп калдык, ичип жеп элечи. Эми ал убакыт келгенде бирок эмени көп кылбаш керек да. Ысырап кылчу кийин 50 жыл, 40 жыл болсо. Рахмат. Эже жакшысызбы? Өткөндө дагы сизден алып кеткем интервью. Кыдырып кеткем, кимди шайлайсыңар депчи оюңузду айткансыз. Оюм айтып ошо. Азыркы Кудайга шүгүр. буйруса жакшы жылыштар болот, биздин да ниетибиз ошондой. Эми сөзсүз депутат болуш керек эмес биздин оюбузчу. Сөзсүз министр болуп иштеш керек деген деле оюбуз жок. Чындап мындай элдин оюн билели деп жүрөбүз. Тойдогу маркумду узатуудагы чыгымдар жөнүндө оюңуз. Билбейм эми, ата бабадан бери салт болуп келе атат, бул жоюлушу кыйын. Канча жылдардан бери эле көп кыскартуу болуп келе атат, бирок ошону эл аткарбай атат да. Эми багы жакшы ниет жарымырыс деп элдин көпчүлүгү мындай мусулман динине баратат. Акырындык менен жоюлушу мүмкүн. Эми Кудайдын буйругу да. Кудай иманы сап берсе эл түшүнүгү баары артып баратат. Акырындап ашыкча ошондой чыгымдардын баардыгын азайтсак болот. Мыйзам менен жолго салса 100 000 штраф кылса, эгер неме кылса 50 000 штраф, 200 000 штраф кылып койсо, бир күндө токтойт да, туура беже? Токтойт, анда токтойт. Эл кабыл алабы негизи мыйзам? Кабыл алат, токтойт. Мына азыр пандемияга байланыштуу эме кафелер бүт жабылып атат. Жабылып эле иштебей эле калды го. Ошондой кылып чек койсо болот, токтойт. Токтороодо кандай негизи? Токтороодо аябай күчтүү. Куда сөөк, той торопо, өлүм житимде аябай жылкы көп союлат.
Анан эми акырындык менен азайып баратат бул жакта деле. Чектөө койсо кабыл алат элдер. Чектөө койсо, конечно, кабыл алат да, кабыл алат. Буйруса. Рахмат эже, ишиңизге ийгилик. Ассаламу алейкум. Кандай заба? Жакшы. Демдисизби? Жүрөбүз. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Биз мына тойдогу ашыкча чыгымдар, анан маркумду узатуудагы баягы союлгон согумдар, ушуларга көз карашыңыз кандай? Чектөө коюш керекпи же боло берсин ушундай? Жок, боло берсин. Себеп? Эме таанытпай. Тоого чыксаң мал толтура. Ар бир адамдын айыл жеринде малы көп. Сое бериш керек. Анан атасы өлсө, энеси өлсө, жакын өлсө мал сорбой эмне кылат? Кирисинде сыйлабасыз. Санатория курортко жаткырбай, өлгөндөн сыйласың. Кирисинде деле санатория жиберип атат. Бирбе сатып эле жиберип атат. Ажылыкка деле жиберип атат. Сиздин канча жылкыңыз бар? Менин бер жагы 15тен ашык жылкым бар. 4 атым бар. Кара малыңызчы? Уйбу? Уй эме жолдошум көп сагыс келбейди, 5-6 эле. Койчу? Кой азыр козулагы менен элүүгө кетти да. Аны эмне кылам? Аларды эмне сатпаганда союп жебегенде эмне кылабыз? Ошону мына жер кыдырганга, илим билимге, колунда жокторго ушундай сойгуч жөн эле жетим жесирге берип койсо болбойбу? Жок, муну аракет кылып баксын да. Сиз ислам боюнча көз карашыңыз кандай, дин боюнча? Эңкейип баксын да. Жер тырмаласын, таш. Дин боюнча көз карашыңыз барбы? Дин боюнча Кудай деген адам истечи. Шариат. Анан бирок жаттай албай койдум аны. Шариаткачы? Шариатка деле анча ишене бербейм. Аллах деп сүйлөгөндү көп жактырбайм. Мейли, аман болуңуз. Мейли, келсиң. Бир мал келип берет экенсиң айла. Буйруса, айланып. Мен болгонун айттым, Ассаламу алейкум. Мына маркумду узатуудагы чыгымдар, тойдогу ысырапкерчиликтер, ушуга көз карашыңызды айтып койсоңуз. Эми көз караш жөн эле чыгым да бул. Анын үстүндө мусулман бир туугандарыбызга дагы арам тамак жедирип атабыз да. Бул 3 күндөн кийинки союлуп, ушу ислам дини качан жашообузга келсе, ар бир үйдүндө, ар бир семьяга, үй бүлөсүнө келсе, анан толук түшүнмөк да, толук өзгөрүп болмок да. Бул жөн эле чыгым. Колунда барлар сойсо, колунда жоктор ага атандашып союп атат да. Кээри кредит алып 40 жылга өткөрөт, жылдык өткөзөт. Эми айтканда бардык эле эл азыр акылдуу бүт эле түшүнөт, билет, бирок билип туруп кылып атат да. Эл не дейт? Аллахтан таасир алышпай, элден таасир алып атат азырчы. Аллах тааланын улуктугу качан жүрөгүнө кирип, бул дүйнөдөгү нерселер жокко чыкканда анан жашоо өзгөрүп болмок да. Эң туура айтасыз. Урматтуу туугандар, мына буйруса 90% десек болот. Ушул жерде карапайым элдерден сурамжылоону жасадык. Негизи кайсыл жерге барбайлы ушуну токтотсо болот дейт. Кээ бирлери токтотпой эле койсун дегендер да болуп жатат арасында. Эми алар мүмкүн баягы эт жегиси келеттир, аны билбейбиз да ичиндеги оюнчу. Ошон үчүн мыйзам менен же бир указ чыгарабы президент, спикер Талант Турдумаматович өзү баш болуп колдоп берсе, эл кабыл алат деп ишенебиз. Ушуларды конокту үйлөнгөндө 50дөн 100гө чейин чакырса болот. Батага келгенде болсо, маркумду узатканда бардыгы келип, бирок дамос тийбестен ушу шариатта кандай болсо ошондой болсун деген биздин ниетибиз да ошондой. Ысырапкерчиликтер токтосун, анан тойдо 5 саат олтуруп айыл эркек аралашып бийлеп, анан 4-5 тамак жеп, ашказанды кыйнап, ден соолукту бузуп эмне кереги бар? Ошол белек бергиле, кайра аны үмүт кылбагыла деп жатат. Бизде болсо конвертке атын жазып берет, үмүт кылып. Кайра ошол мертең той кылсам алып келет. Ошон үчүн улам кетип атат. Ошон үчүн урматтуу туугандар, биз тогуз тородон жыйынтыктайбыз. Мына урматтуу туугандар, мына бул өзүңүздөр билгендей кара көө ашуусу. Бул жагынан менимче 33 серпантин же 35 бекен. Толук билбейм, бирок мына бул жолду көрүп атасыңарбы? Биз азыр ушул жерден ушул жакка түшөбүз. Андан ары түшүп, тегиздикке түшүп, мына чөлдө көрүнгөн аппак болгон кары жок тоолорду көрүп атасыңар. Баягы Америкадагы Техас, Калифорния штатында ушундай тоолор бар. Негизи Кыргызстанда ар бир жердин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Ар бир жер өзүнчө керемет. Көлүбүз да бар, тообуз да бар, ысык жерибиз да бар. Жерибизде кенен элибиз чакан болгону менен ушул жерибизди барктап, саясаттан да кызык нерселер бар туугандар. Мына жер көрүп, эл көрүп, кыдырып, Кыргызстанды айланып чыккыла, кыдырып чыккыла, аябай мындай эс аласыңар да. Биз эми дайым гастролдо жүрүп көнүп калгангабы,
кичине ушинтип кыдырып турбасак башыбыз ооруйт дегендей. Буюрса ошол ашуу менен перевал менен ылдый көздөй түшүп кетебиз. Жолду көрдүңбү мына? Аман болуңуздар. Көрүшөбүз.